Камчы Кыдыршай, сизге bir суроо берейин дедим эле. Бул элде коомчулукта Райым Матраимов чыгып кетти. Эмнеге чыгып кетти? Бюджетке бир нерсе төлөдүбү? Кыргыз бюджетине кошумча коштубу? Же ушундай эле боло береби? Деген бир көйгөй жаралып атат да. Сиз эмне дейт элеңиз ушул боюнча? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу Балбак Зарлыкович. Райым Матраимов боюнча туура Райым Матраимов 2 күн алдын үй камагына чыкты. Райым Матраимов кармалганда биз аган 3 берене боюнча кылмыш ишин козгогонбуз. Статьялардын цифрларын айтпай эле аталышын айтып коеюн. Биринчиси бул чек араны мыйзамсыз кесип өтүү. Экинчиси хулиганчылык. Так. Үчүнчүсү легализация преступных доходов. Так. 3 статья менен козгогонбуз. 8 ай тергедик. 8 ай тергедик. 2 күн алдын чыгардык. Райым Матраимов бюджетке, Кыргыз мамлекетинин бюджетине 200 миллион доллар акча төлөп, анан чыкты. 200 миллион доллар. Бул 2 миллион доллар эмес, 20 миллион доллар эмес. Нерде депутаттар жакшы билет. Бизнес кылган депутаттар. 200 миллион деген акча эмне деген акча экенин. Мына 200 миллион доллар акча төлөп чыкты. Бул сом менен алганда 17 миллиард сом. Бул акыркысында. Буга чейинкисинде почти 2,5 миллиард төлөгөн. Ошону менен 19,5 миллиард сом акчаны Райым Матраимов төлөдү. Так. Туура анын бардыгын эле наличный төлөгөн жок. Аны имущество менен төлөдү. Бирок биз ошол төлөгөн имуществолордун бардыгын экспертизадан өткүзүп, баалап, анан арзан баада кылып алдык да. Мисалы мен 2 мисалды айтып кетейин. Биринчи мисалы мына азыркы Чыңгыз Айтматов көчөсүндө бизнес центр бар эле 14 этаждуу. Ошол 14 этаждуу бизнес центрин биз азыр күч структураларына чоң госпиталь кылып атабыз, ошону алдык да. Ал жерде оценкасы боюнча 53 миллион долларга оценка кылышты эле, биз 32 миллион долларга алдык. Оштуктар билет, Ош шаарында жанагы Ихлас деген компаниянын чоң борбору түзүлүп аткан, мына Козуев Алишер жакшы билсең керек. Западныйдагычы, ошол жерде мунун көп ошолор менен кошо курган экен да, көп жерде ошол жерде эмелери бар экен. Ал жердеги азыркы күндө квартиралар, баягы бизнес центрлер, метр квадраты 1700-1500 доллардан сатылып атыптыр да. А биз аныкын 1200 доллардан баалап алдык. То есть азыр эми мунун баардыгын көз комиссияга өткүзүп бердик, кийин сатканда, акчага айландырганда оңоюраак болот да. То есть ошентип олтуруп, мунун себеби баягы кээ бирлер ойлоп калбасын деп муну айтып атканым себеби, баягы имущество менен алса, кымбат кылып, имуществосун алып коюп эле 200 миллион долларга жеткизип койду деп айтпасын деп айтып атам да. То есть баардыгын арзан мамлекетке ошо 200 миллион доллар түшө турган кылып туруп алдык. Азыр эми домашний эмеге жанагы үй камагына чыгардык. Буюрса, жакында сот болот. Сотто ошол биз койгон статьялардын санкциялары бар. Ошого жараша өзүнүн күнөөсүн тартат. Ал жерде негизинен ал статьяларда сроктору бар, санкцияларында 5 жылга чейин, анан штрафтары бар. Ошо экөөнүн бирөөнү тартат. Негизинен бул акчаны төлөгөндөн кийин муну кайрадан түрмөгө кармап отуруштун эч кандай пайдасы жок эле да. Мамлекетке дагы, мындай өзүнө дагы.